Менин оюмча ачык өкмөт долбоору аким менен болбосун, айыл өкмөт менен болбосун сөзсүз түрдө керек. Себеби жеке ар бир адамдын кээ бир чечилбеген маселелерин чечүүгө чоң жардам болуп жатат деп айтсак болот. Айрым учурларда жергиликтүү кеңеш тарабынан чече албай кетип аткан маселелер мындай бир жогорку райондук деңгээлде көтөрүлгөндө чечилип кетип жататканы байкалып атат. Көңүл бурулбай турган айрым маселелер, мисалы жетишпеген үй бүлөлөр, айрым мекеме көйгөйлөрүндө болгон нерселерди чече албай кеткен кезде же болбосо маани берилбей калган кезде чоң бир деңгээлде айтылган учурда ошол жака көңүл бурулуп, тапшырмалар берилип, аткарып алынып жатканы байкалып келет. Ошол себептен менин оюмча түз эфир сөзсүз түрдө керек. Чынында эле бул түз эфир менен жеке эле аким эмес, айыл өкмөтү эмес, керек болсо президентке чейин, министрге чейин кайрылуулар көрүп эле атабыз, фейсбукта көрүп атабыз. Ошонун кайтарым байланышы болуп атат да. Ошол себептен жеке жактарды мен айткым келет. Кээ бирлер үнүн угуза албай атса, ошолор кээ бирлер көңүл бурдура албай атса, мына ушул чоң деңгээлде чечилип жатканын айтса кетсек болот.